15 декабрь 2024 жыл Ош шаарында Жапалак унаа базарынан сиздерге маалымат берүүдөбүз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Темадан байкаганыңыздардай, бул видеодо сиздерге Д Матиз унаалар жөнүндө маалымат бере кетебиз. Кандай абалда, канча сомдон көрүп алыңыздар. Ысык төшөктө жатып алып, же диванда отуруп көрүңүздөр демекчибиз. Ушундай суук мезгилде. Так. Бул Матиз баа болуп аттуу эле дейм да, адашпасам, канчада оттуңуздар сатармандан? Siz gerek oltası maşına geleceği. Ооба, машина кейжи. 5000 талаштатты. Баасын айтыңыздар сатармандын. 280 миң. Аларман канчага чейин көтөр? 261 там. 260 миң. Жакындап эле калыптыр. 65 тоды. 65 деп атат, Ортодо 5 миң экен да? Эми экөөңүздөр тең ийилип, эки жактан не болуп туруп, ортодон келишип алдыңыздар, ушул эле эң жакшы эле варианты. Ошентип койсоңуздар жакшы болот ортодо. Эми маалымат кагазын көрсөтпөй эле коеюн деп аттым эле, мынакей. 5000 сом эле экен. Уже жакындап эле калыптыр. Бул Матиз 2. Бул эмне Diamond комплектациябы? Көрөлчү, Diamond болсо аябай жакшы болот. Ооба, чындап эле Diamond комплектация экен. Мынакей печкасы да аябай жакшы иштеп атат. Салон эко кожа, айдоочуда чыканак тирегичи бар, персоналдуу. Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө Diamond'да комплектациясы BES менен айырмасы ушул болот. Коопсуздук жаздыгы бар. Кондиционер, электропакет, электрокүзгү, оң капталык ушундайлар болот. Анан дагы кошумча мында ABS системасы да болот. BES-тен айырмасы ушундай болот. Так. О, неде бир объем нарса бар. Жамнан өтүп калсаң тартып коем, Так, анан кийин бул Матиз 2. Так, 2004. $185 миң сом деп жазылып турат маалымат кагазында. Так, анан Матиз 2 дагы 2007 Өзбекстан 210 миң сом. Азыр майда жамгыр кар аралаш жаап баштады. Так, комплектациясына кайрылсак, электро көтөргүчтөр бар, алдыңкы айнектердин кондиционери жок. Гур бар болуш керек. Кандай жүрө берели. Матиз акыркы убактара биз да аябай кубанычтабыз. Видеолорубузду көп просмотрларды ээлеп атат. Ушундай темпте көрүп тура бериңиздер. Матизди да аябай жакшы көрүңүздөр. 50 миңден ашык өткөнкү бир аптанын ичинде просмотрларды ээледи. Так, бул Матиз 2 Россия темир номеринде 2015 Өзбекстан 155 миң сом. Жөнөкөй эле комплектацияда. Бирок туманниктери бар. Görünüştü. Так, баасын канча деп атасыңар? Баасы 140 миң болду. Матиз 2 Өзбекстан 140 миң сом. Бул да Россия экен. Россия. Дөңгөлөктөрү эми Россиядан алып келгенби? Ошо төртөтен кышкы протекторлор жакшы болду. 140 миң сом. Бул Матиз 2. Так, Корея. 2000-жылы чыгарылган. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 250. 250 миң сом. Кондиционер, электропакет 4 айнектен. Гидравлика, коробка автомат. Жакшы, жакшы. 250 миң, Болду. Рейлинг спойлер дагы бар. Мында чоң пионер музыканын динамикалары турат. Бул Матиз 3 Корея. Так, баасы коробка механика. Баасы жазылып турат. Эшиктин ачпай эле коелу. Майда жамгыр кар аралаш жаап баштады. Так, 2005 350 миң сом. Так. Жерде
мына дискалары өзүндө тартып турат. Шуну көрсөтүп коеюн. Матиз 1. Матиз 1. F1 дискаларында 4 дөңгөлөгө тең кышкы протекторлор жакшы абалда. Туманниктери бар. Сатылдыбы? Сатылды, жакшы анда. Канчага сатылды? 137.500 болду. 137.500 сомго сатылды. Мына реалдуу баасын көрдүңүздөр. Дыйкан жигит алыптыр. Жакшы. Өкөңөр тең, сен акчаңан береке тап. Бул болсо машинаңан дайыма шамал астынан жүрүп тура берсин да. Көрдүңүздөр ана. Жылы канча экен? 1999. Корея экен, Корея экен. Кореяда комплектация жакшы болот. Гидравлика, электропакет, кондиционер бар. Болот. Так, Матиз 2. 2002. Комплектациядан кондиционер бар. Алдын кайнектер электро көтөрүштү. Ушунда шамал. Машина кейджи. Кайсыл? Болду. Алейкум ассалам. Жакындыраак болсо тартып кое беребиз. Анан кебирки суранычтар кебиркилер базардын наркы четинде болот. Эми тура түшүнүп коюңуздар. Эми биз баягы ритмди буза албайбыз. Катар менен кетишибиз керек. Ошого барып тарта албай да калабыз. Бул Матиз 2 кайрылалы. Өзбекстан 2007. 4 дөңгөлөгө тең кышкы протекторлор жакшы абалда. Так. Гидравлика бар да? Гидравлика бар экен. Жасай турган жерлери жок деп атат. Болду. Кондиционер. Баасын айтпаппыз эле 230.000 сом экен. Так. Аз бул жакта бир жигит болуп калды эле. Кайсы ким чакырып атты эле мени? 200.000 беребиз бөлмөнө. Так. Бул жакта бирөөлөр чакырып атты эле. Бул баасы жазылып турган Матиз 2-ни көрсөтө берейин. Өзбекстан 2009 250.000 сом экен бул. Матиздер. Бул Матиз 2, бул да Өзбекстан 2006 250.000 сом бул да. Кайсыл Корея? Так, бул 4 дөңгөлөгө тең кышкы. Так, бул Кореяны да көрсөтүп коелу. Канча деп атасыңар? 200 кеми бар деп атам. 200.000 сом кеми бар. Телефондор тура? Паузага басып шашылбай терип алсаңыздар болот. Телефон номерлеринчи. Шамал. Так, бу спрайт түстөгү Матиз 2 Кореяны көрсөтүп коеюн. Сатылып кетти. Так. 2004 баасы жазылган эмес, бирок ушундай керек эле деп калган көрүүчүлөр да болуп калат эле. Маалымат катары көрсөтүп койдум. 555 514 420 номеринде ээси. Так. Жүрө берели. Матиз 3. Матиз 3 2006 295.000 сом. Коробка механика. Бул Европа экен. 501 16 03 39 номеринде. Так, жүрө берели. Көбүрөөк эле тартайын. Матиздер себеби көрөсүздөр көбүрөөк. Башынан аягына чейин эле көрүп туруңуздар. Издеп аткан унаңыздарды şu видеонун ортосундагы, башындагы, аягында таап алышыңыздар. Матиз 2 Өзбекстан 210.000 сом. Бул 180.000 деп атасыңарбы?
Болушпасы. Бола турган басы экен мына 2007 Матизеки Өзбекстан. Гур бачогу бар. Кондиционер да бар экен да. Мына кондиционердин патрубкасы ушундан билип алсаңыздар болот. Магистралы. Комплектация жакшы. $170 миңге бола турган басы деп атат. Так, Матизеки. Россия темир номеринде 2004 122 миң сом. Жөнөкөй комплектацияда. Так, бул жерде анан ушунун жанында көрүнүшү жакшы Матизеки без комплектация Өзбекстан. 2005 кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Бул капталынан алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы. Кондиционер барбы? Бар экен. Максималдуу комплектацияда бу. Ошондо мына дагы көрсөтүп коеюн. 4 айнектен электро көтөрүлсө, электро күзгү оң капталы, анан гур бар. Басың канча дедиңер? 300 миң? Канча? 330 бу. 330 миң дейт. Так. Бул Matiz 3 Европа. Так, коробка механика экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, кондиционери бар, электро алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. 2005. О, мынаки барбарака болуп атат бул жагы. Мына так, буга болуп атат экен. Канча деп атасыңар Матизди? 230. 230. Аларман канча чейин көтөрдүңөр? 95 берсем бөлбөйт. 195 миң, а? 195 миңге чейин көтөрүп тур аларман. Болду. Барбарака болбой калды. Так, анаки бул Матизге кайрылып берели. 2010 Өзбекстан. Эсин байланыш номери 746 20 45. Эми азыр ушундай майда кар жаап айнектер тердеп баштап атат. Суланышып деген. Алдыңкы айнектер электро көтөрүштө, гидравлика бар дедик, кондиционери жок экен. Бирок салон жакшынака алып тур. Чехолда жакшынака коюп, чыканак тирегичи бар. 280 миң бе? 280 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Так, анан бул Matizеки Өзбекстан 2011 250 миң сом. Так, бул канча деп атасыңар? 270 миң Matizеки, бул да Өзбекстан 2012 гидравлика бар экен. 550 60 68 28. Канчага чейин көтөрдүңөр аларман? Азар 220 берди. 220 миң эң жакшы берген, а? Ата 200 канча деп аттың? 270. 270 миң, 50 миң бар экен да. Ушунда көрүнүшү жакшы бирок Матиздин. Юридический документтер таза. Документтер жагынан бардыгы так дейт. Болду. Так, жүрө берели. Машина кежи канал аркылуу сиздер да ушинтип унаңыздарды биздин канал аркылуу уноо базарында туруп дагы үйдө дагы отуруп алып, же болбосо Россияда болосуздарбы, же башка өлкөдө болосуздарбы, ушинтип сатсаңыздар да болот. Биздин байланыш жана WhatsApp номерибиз 701 118 118. Кайсыл? Мынабы? Кайсыл? Жок. Кетип эле атасың. Канча деп атасыңар? 240 миң сом. 2008 553 00 30 08. Гидравлика бар дейт. Жаап койсоңор. Болот. Чай иче берле. Ушундай көрүнүштө. Так, Матиз сатылдыбы? Кайсы сатылды?
Мына сатылдыбы? Жакшы. Канчага сатылды? 196. Сатарман канча деп аттылар башында? 240. Мынаки 240 дегенде 196 миң сомго сатыптыр, машина кейжи. Насип болсын да алган адамга. Жылы канча экен? 2007. Өзбекстан экен, а? Бест бу, бест эмес го бул бирок. Бест эмес. Болду. Жакшы. Так. Бул Матизди көрөлчү. Өзбекстан, коробка автомат 2005. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 290 миң сом. Болду. Коробка автомат ооба. Өзбекстандыкы өзү жакшы болот. Кореядан салыштырмалуу ресурсу көбүрөөк чыдайт. Анча-мынча бузулбайт деген сөз. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен видеобуздун соңуна келип калдык. Ушул моментке чейин көрсөңүздөр сиздерге ойлойм маалымат жакшы, кызыктуу болду деп. Эми лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Биздин каналыбызды, Машина Кейжи каналын колдоп, кубаттап.